Assalamu alaikum, урматтуу мекендаштар, урматтуу Аллахтын сүйгөн пенделери, кылым караткан кыргыз элим. Иншалла бүгүн октябрдын 1-күнү биздин муктаждар комплексинде 1-кабаты бүттү иншалла, көрдүңүздөр. Мына сонун болуп 1-кабатынын стенасы дуалы толугу менен бүтүп, 1-кабатынын пайдубалы деп коеюнчу, 2-кабатынын пайдубалы. 2-кабатынын пайдубалына керек мына бетондор. Мына ушул бетондор толугу менен бүтүп, сесма бетондор. Азыр ушул сесма бетонду куйган уста акысын берели деп мына азыр Кудай кааласа турабыз. Буга чейин да колдон келишинче берип аттык иншалла. Устака келсеңиз. Кандайсыз? Сол жакшыбы? Иш болуп атабы? Чарчап атасызбы? Мына ушул акабыз Кудай кааласа ушул усталардын бригадири. Мына ушул жерде 6, 7, 8 уста иштеген болсо ошолордун бригадири мындай айтканда. Мына ушул ишчиге көмөк көргөзүп аткан, жардам көргөзүп аткан мына ушул агаларыбыз кыскасы. Иштериңиздер жакшыбы? Тынчсыздарбы, амансыздарбы? Биз кече Ошто жүргөн күнү сесма поезд мына ушул жагы толугу менен бүттү. 2 күндөн бери жамгыр жаап атат. Мына азыр жамгыр токтогондон ушул жерге чыктык. Жан жаап эле токтобой атат. Иш кандай болду ака, иштер? Зор, жок. Жакшы элеби? Жалып жокпу? Ачык айтыңчы. Жок, андай. Курсак маселесинен, питание маселесинен. Питанелер жакшы, рахмат. Жакшы элеби? Чынын айтыңыз. Чында. Иншалла. Мына ушундай туугандар. Чындыгында көп инсандар келип, нанынан, башкасынан жардам берип отуруп, өздөрү тамагын кылып, кыскасы продукталарды алып келип, жакшы эле, Кудай кааласа, жакшы эле. Дагы да жардам берем деген инсандар болгон болсо, түз келсеңиздер болот. Жок дегенде ушул жерге кызмат кылып аткан усталардын дуасын алайлы туугандар. Ушуларга бир жылуу чай берип, жылуу тамак берип, ушуларга жылуу сөз айтып, жок дегенде ушуга жарайлычы, мен ушуга чакырам. Анан биз азыр сесма поезд толук эсептесек 220 метр сесма поезд коюлуптур. Мына колонна үстүндө сесма баары биригип, метрине 220 метр сесма коюлуптур. Биз бунун баасын ар бир метрин 260 сомдон келишкенбиз, иншалла. 220 метрди 260 сомго көбөйтсөк 51 миң ушундай акча болот экен. Мурун дагы бересебиз бар эле. Кыскасын айтканда, азыркы күнү биздин усталарга бересебиз ушул 52 миң ушундай акчабыз бар экен, бересебиз. Мен азыр усталарга мынакей 5, 10, 15, 20, 25, 30 миң рубль акчаны азыр усталарга берген отурам ушул жерде. 30 миң рубльдин сомго Кудай кааласа 5 миң 33 миң сомдой болуп калат иншалла. 200 сом кем 33 миң болот. Мына сиздердин кызмат акыңыздар ака. Рахмат. Мен ар бир сиздерге берип аткан аманатты видео отчет аркылуу берип атам, туура түшүнөсүздөр, Анткени бул элдин акчасы, элдин аманаты. Эл 1 сом берсе дагы ар бир нерсеси отчет аркылуу кетет. Туура кабыл алыңыздар, туура түшүнүңүздөр. Сиздерге чоң рахмат. Тапканыңыздарга Аллах таалам берекесин берген болсун иншалла. Рахмат. 2-кабаттын урматтуу мекендаштар, азыр 2-кабатынын пайдубалы сесма поезд бетону бир аз катсын деп турабыз. Плитага заказ берилди. Плиталарын өлчөп уже кетип, азыр плиталарга заказ берилди. Плиталар даяр болгучак, биягы сесма поезд дагы катып калат. Анан 2-кабатына кийлигишебиз иншалла. 2-кабатын тургузуп, жакшынакай алып, үстүн жабып, баарын бүтүрүп бересиздер, Элдин астына убада бериңчи. Ооба. Иншалла, мына көрүп атасыздар. Күн сууктаган сайын коркуп атышат. Кар жаап койбосо экен, ушул иш бүтүп кетсе экен, бирок мен сиздерге убада берип алып, эртең карда кантип иштейбиз деп коркуп атышат чындыгында. Ошон үчүн кышка чейин Кудайым шерменде кыла көрбөсүн, ушул үйлөр бүтүп кетсин, Чоң рахмат ака. Чоң рахмат. Алла разы болсун. Жалпыңыздарга Аллах разы болгон. Сизге рахмат. Мына ушундай мекендаштар, бир туугандар, биздин Жалал Абад областына салынып аткан, муктаждарга салынып аткан комплексте иш сонун жүрүп атат. Ушудан 2-3 ай эле мурун башталган иш, көрүп атасыздар, дубалы бүтүп калды. Эгер бир эле ташылган кылабыз деген болсок, мындан үстүн шарт жапсак болот иншалла, чатырына. Келиңиздер, биргеликте плита маселеси уже чечилди. 2-кабатына 20 миң, 25 миң кирпич кетет деген. Кирпичинеби, балким үстүнө чатыры бар, урматтуу мекендаштар. Эң маанилүү жумушу үстүндөгү крышасы, чатыры. Канча жыгач кетет ушунун үстүнө. Канчадаган лист кетет, тинике кетет. Чындыгында кымбат, жыгач кымбат, тинике лист кымбат. Үстүнө билбейм, аябай көп кетсе керек. Но фундамент менен кирпичине кеткен
акча эле чатырына кетип калса керек. Бирок мекендештер, билесиздерби? Бул чатыр эмнени сактайт? Ушул жерде жашап аткан, Кудай буйруса 6 үй бүлөдөн 9 үй бүлөгө чейин деп атам. 9 үй бүлө 5тен жан жашаганда дагы 45 киши жашайт. 45 жанды, 45 инсанды жаандын жамгырынан, каардын суугунан, күндүн ысыгынан ошол 45 инсанды ошол чатыр сактап турат, урматтуу мекендештер. Жаан өткөрбөй, каар өткөрбөй. Келиңиздер, биргеликте ошол 45 инсандын үстүн жаап калайлы. Чатырын жаап калайлы, урматтуу мекендештер. Мен ушундай бир башкача сиздерге кайрылайынчы. Тура түшүндүрүп кайрылайынчы. Келиңиздер. Жок дегенде кирпичине маселе бүттү, Кудай кааласа, 25 миң кирпич деп атам. Нар жагына чатыры турат. Бир мык болсо дагы, бир жыгач болсо да, бир жыгачтын баазы ушул жерге кетүүчү стропилалар 500дөн 1000ге чейин болот, таштамайлары. Колдон келиши 1 метр жыгач болсо дагы салым кошуп калайлы. Эгерде салым кошуу үчүн кантип байланышам десеңиздер, биздин Ак Ниет Аманат коомдук фондунун WhatsApp, Элсом байланыш номери бир эле номер кызматта 705 менен 33 77 90. 705 менен 33 77 90. Сбербанк картаны да айтып кетейин. Сбербанк картабыз 42 76 38 01 15 76 16 99. Медербек Мусаевич деп биздин өзүбүзгө катталган. Бирок сиздердин ар бир салган Сбербанк картага салып аткан аманатыңыздар, урматтуу мекендештер, картанын өзүнө түшүп атат дагы Россиядан снимать этилип, картаны ошол жактан которуп, анан ал жактан кайра банк аркылуу которулуп атат. Кыскасын айтканда, ар бир аманатыңыздар мына так дарегине жетип, ушул иштерди тутат. Баарыңыздарга чоң рахмат. Аллах разы болсун. Аллах таалам ар бириңиздерди ушул иштерге себепчи кылган насип эткен болсун. Мен ушуну гана Кудайдан суранам. Жараткан Аллахым ар бир пендесин мына ушундай иштерге себепчи кылганды насип эткен болсун иншалла. Баарыңыздарга чоң рахмат. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.